Азыр бизде баары бар. Эң кедей адамда телефондуу. Адамдар бийиктиги 828 метр болгон бийик кабаттуу имаратты курушту. Үндүн ылдамдыгынан 9 эсе катуу жүрүүчү учакты жасашты. Жөө жүргөн адамдар аз. Баары автоунаасыз жашоосуну элестете албай калышты. Бирок жер жүзүндө адам баласынын жетишкендигин, замандын өнүккөндүгүн көрө элек жапайы адамдарда жашап келишет. Assalamu alaikum dostlar, sizler menen Beyk Şamirov. Bugünkü videomuzda dünya menen takır baylanışı jok japayı adamlar tuuralı kep kılabız. Jana bul japayı adamlar özünün жерине kim kirbesin kol salışat. Бул видеону аягына чейин көрүп, алар кандай жашоо шартта жашагандыгын жана кайсыл жерлерде тургандыгы тууралуу маалымат алыңыздар. Жана достор, видеого лайк коюп, Кыргыз Топ каналына катталып кетиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Индия өлкөсүндө 1 миллиард 360 миллион эл жашайт. Алардын жарымынан көбү өтө кедей, жокчулукта жашашат. Мамлекет мынча көп элди багууга күчү да, акчасы да жетпейт. Бирок биз азыр кедей жашагандар жөнүндө эмес, Индиянын түндүк Сентинел аралында жашаган жапайы адамдар тууралуу айтып берели. Изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча бул аянтты кичинекей болгон аралда жапайы адамдар 60 000 жылдан бери жашап келишет. 60 000 жыл ичи аралдан сыртка чыгышканда эмес жана эч кимди бул аралга киргизишкен да эмес. 2001 жылы бул аралда жашаган адамдардын санын эсептегенде 250дү түзгөн. Бул официалдуу маалымат, бирок ошол эле учурда бул так маалымат эмес. Себеби вертолет менен асманда учуп жүрүп эсептешкен. 2004 жылы Индияда катуу жер титирөө болгон. Албетте кырсык бул жапайы элдерди айланып өткөн эмес. Аянты 59 км квадрат болгон аралды цунами каптап баардык адамдарды жууп кеткен. Bir kança күн өткөндөн кийин Индиянын бийлик тарабынан жарадар болгон адамдарды куткаруу максатында вертолет жөнөтүлгөн. Эң таң калыштуусу, жапайы адамдар тирүү калып вертолетке жаа, найза сыяктуу куралдар менен кол салышкан. Албетте вертолет эч нерсе кылган эмес, себеби бул аралга кирип элдерге кол салууга мыйзам тыюу салат. Бирок бул цунамиден баары тирүү калган эмес. Бүгүнкү күндө официалдуу маалымат боюнча 20-дан 40-ка чейин адам жашайт. Çöpten kurulgan üylөр болсо 60 адамга ылайыкташтырылганы айтылат. Бул Индиядагы жапайы адамдар өтө агрессивдүү. Өз жерине эч кимди киргизүүнү каалабайт. Бирок жер биздики дегени менен бул арал Индияга карап турат. Индиянын бийлиги болсо жапайы адамдардын укугуну коргоп, бул аралга саякат кылууга да тыюу салган. Ошондой болсо да алар менен тил табышууну каалаган адамдар болгон. Өкүнүчтүүсү мунун аягы жакшылык менен аяктаган эмес. 1880 жылы Британиянын офицери бул аралдагы жапайы адамдарга кол салган. Жапайы жаныбарларды өлтүргөндөй эле атып салган. Жыйынтыгында тирүү калгандары сырттан келгендердин баарыны бизге душман деп ойлоп калышкан. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө бул аралга ким келбесин кайтып тирүү чыкпайт. Индиянын чек ара күзөтүүчүлөрү бул аралга эч кимди жолотпой коргогонуга карабастан 2006 жылы 2 балыкчы дал ушул аралга балык тутууга келген. Аралдын жапайы адамдары 2 балыкчыны кармап алышып өлтүрүп салышкан. Кийинчерээк өлгөн адамдардын денесин издеп келген вертолетта аны алып кете алган эмес, себеби өлүктөрдү алып кетүүгө жапайы адамдар тоскоолдук кылышкан. Азыркы көрүп жаткан видеоңуздарда да дал ушул жапайы адамдар тартылган. Видеону тарткандар жаа огу жетпей турган алыста турушуп алып тартышкан. Себеби канча жакын болсо ошончолук коркунучтуу. 17 ноябрда 2017 жылы Сентинел эли дагы бир адамды өлтүрүшкөн. Мунусунда америкалык Джон Аллен аттуу жаш жигит христиан динин жеткирүү максатында бул аралга келген. Жыйынтыгында аны жаа менен атып өлтүрүшкөн. Демек, бул жапайы адамдардын колунан баардык нерсе келет жана алар өз жерин коргоо үчүн баардык нерсеге даяр. Эң кызыгы, бул аралга саякат кылганы келген адамдардын кайсыл жактан келгендигин, жер канчалык чоң экендигин бул элдер билишпейт. Келиңиздер эми түштүк Америкадагы Эквадор өлкөсүнө токтолуп кетели. Бул өлкөдө да Тагаэри деген жапайы элдер Эквадордун Ясюни деген улуттук паркында жашап күн өткөрүп келишет. Бул жапайы адамдар ууга чыгышып балык тутушуп жашашат. Бирок Индиядан айырмасы Эквадордун бийлиги бул жапайы адамдар менен тил табышууга аракет кылып келет. Жыйынтыгы Тагаэри элинин жарымы бул токойду таштап чыгып кетишкен. Мамлекеттин жардамын көрүшүп,
мамлекеттин көзөмөлүндө жашап келишет. Калган жарымы болсо бүгүнкү күнгө чейин токойлордо жашынып, өздөрүнчө жашашат. Албетте бул жапайы эл менен жөнөкөй адамдар ортосунда бир канча чырлар чыгып, мунун аягы өлүм менен аяктаган учурлар да болот. Бүгүнкү күндө токойдо жашынып жашаган тагайыр жапайы адамдарынын саны канча экендиги белгисиз. Мына достор, бүгүнкү күндө да заманыбыз абдан өнүгүп, космоско ракета учуруп калсак да, жер планетасында дүйнө менен байланышы жок адамдар бар экен. Албетте бул таң калтырат, бирок дүйнө менен байланыша элек адамдардын саны аз эле калган. Алардын баарына токтолуп отурбайбыз, себеби кийинкилеринин жашоо образында, жашоо шартында жогорудагы айтылган Сентинел жана тагайыр эли сыяктуу эле. Анын ордуна илгертеден бери жапайы болуп келип, бүгүнкү күндө дүйнө менен биригип, дүйнөгө каршылык көргөзбөй, тил табыша алган жапайы элдер тууралуу айтып берели. Биз бир видеобузда Австралия өлкөсү тууралуу кызыктуу фактыларды айтып берген болчук, бирок Австралияда жапайы адамдар бар экендигин дал ушул бүгүнкү видеого маалымат изилдеп жатып билдик. Албетте бул бизди таң калтырды, себеби Австралия эң бай өлкөлөрдүн катарына кирет. Австралиянын жер аянты абдан чоң болгондуктан өлкөнүн 70% жеринде эч ким жашабайт, чөл болуп жапайы жаныбарларга толуп жатат. Ошондой болсо да Пинтуби деген жапайы элдер болгон. Алар Австралиянын так ортосунда чөлдө ууга чыгып жашап келишкен. 1984-жылга чейин жапайы болуп жашашып келишкен. Алардын саны аз эле. 84-жылы Австралия бийлиги жапайы адамдарды өз кароосуна алып, бардык шарттарды түзүп берген. Бүгүнкү күндө мындан 37 жыл алдын жапайы болгон адамдардын бирөөсү сүрөтчү. Бизден айырмасы жок. Биз кандай жашасак, алар да бизден кем эмес жашоо шартта жашап келишет. Албетте бул адамды кубандырат, бирок алар өз салттарын унуткан эмес. Жапайы адамдардын саны аз болот экен да деп ойлоп калсаңыздар керек. Анда келиңиздер Вьетнам өлкөсүндөгү Тыт элине токтолуп кетели. Себеби бул жапайы элдин саны 6000ден ашуун. Ооба, бүгүнкү күндө Тыт эли дүйнө менен байланышы бар, дүйнө менен тил табыша алган. Ошондой болсо да өздөрүнүн жашоо образын өзгөртүшкөн эмес. Буга чейин кандай жашап келсе, азырда жер астында жашап, ууга чыгышып, курсактарын тойгозуп келишет. Эң кызыгы, бул элдер жапайы болсо да алардын тарыхы бар, өздөрүнүн тарыхын жакшы билишет. Бул Тыт эли 1959-жылга чейин дүйнө менен байланышы жок болгон. Бүгүнкү күндө дүйнө менен байланышса да, алардын жашоо образы мурдакыдай кийимсиз жашап келишет. Достор, эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюп кетиңиз. Жана Кыргызтоп каналына катталып, ушул сыяктуу видеолорду ар дайым биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сиздер менен Бекшемиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.